Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу биздин көрөрмандар. Өкмөттүн кышка карата даярдыгы кандай экенине парламентарийлер кызыкты. Бүгүнкү чыгарылыштан көрүүгө биз сиздерди чакырабыз. Жогорку кеңеш 2024-25 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдык боюнча министрлер кабинетинин маалыматын укту. Өчүрбөгөнгө биздин милдетибиз өчпөйт. 2025 жылдан баштап оң рулдуу унааларга такси кызматын көрсөтүүгө тыюу салынат. Жумушсуз калган кишилер кайка барышат? Оорулар жашарды. Аны алдын алуу үчүн тамак-аш коопсуздугун сактоо керек. Алар билесизде, ошол раковый болезньдерге алып келет. Эми дарыгерлер мамлекеттик же жеке гана ооруканаларда иштей алышат. Эки жерде иштөөгө болбойт. Бул боюнча мыйзам долбоору даярдалууда. Колунда иштеген дарыгерлерине кыйнап, сен оорулуу жөнөтпөсөң көрөсүң деп. Жалпы жыйындын башталыш алдында Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев министрлер кабинетинин мүчөлөрүн парламентке толук даярдыкта келүүсүн талап кылды. Айрым бейтартип адистердин айынан Жогорку кеңеш менен министрлер кабинетинин ортосунда жаракка кетип, жагымсыз жагдайлар түзүлгөн учурлар көп катталууда. Ишине жоопкерчиликсиз мамиле кылып, өз милдеттерин билбеген кызматкерлерге министрлер кабинетинин жетекчилери сөзсүз чара көрүшү керектигин жалпы жыйында эскертти. Бакыт Эргешевич, мына Акылбек Үсөнбековичке да айтмакпыз. Министрлер кабинетин ошондой жоопкерсиз мамиле кылган кабинет мүчөлөрүн сөзсүз силер тартип жазасына чакырышыңар керек. Болбосо, эгер силер жазалабасаңыздар, биз жазалаганга укугубуз да бар, мүмкүнчүлүгүбүз да жетет. Ошон үчүн бул маселени ырбатпай эскертүү берип койгула. Жогорку кеңештин депутаттары калктын 2024-25 жылдардын күз-кыш мезгилине даярдыгы боюнча министрлер кабинетинин жүргүзүп жаткан иштери тууралуу маалыматын укту. Бүгүнкү күндө күз-кыш мезгилине даярдык 85% аткарылганы айтылып, эл өкүлдөрү суук чилдеде электр энергиясын үзгүлтүүгө учуратпай, жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырышты. Бишкек жылуулук борборунун кышка даярдыгы, газдаштыруу жана аймактардагы көмүрдүн кору туурасында кийинки материалдан көрүүгө чакырабыз. Ушул жылдын 1-ноябрына чейин жылытуу мезгилине даярдыктар толук аяктайт. Энергетика министри күз-кыш мезгилине карата кошумча 49 трансформатор орнотулуп, кубаттуулук 485 мегаваттка көбөйгөнүн билдирди. Жылдын аягына чейин 12 миллиард 800 миллион киловатт саат электроэнергия чыгара өндүрөбүз деп пландаштырып атабыз. Бул гидроэлектростанциялардан, ошондой эле өзүңөр билгендей, ушу 2 жылдын ичинде чакан кестерге жана кайра жаралуучу булактарга жакшы закондун өзгөрүүлөрү менен жакшы мындайча айтканда условия түзүп бергенге азыр бүгүнкү күндө чакан кестер дагы быйылкы жылы биз пландаштырып атабыз. 250 миллион киловатт саат ушул чакан кездер бизге кошумча чоң кестерге байланыштуу ошолор кошумча генерация кылып берет деп. Талкуунун жүрүшүндө кычыраган кыш айларында калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздап, авариялык өчүрүүлөрдүн алдын алуу маселесине көңүл бурулду. Кыш келатат, электр жарыгы өчпөйбү быйыл? Өчүрбөгөнгө биздин милдетибиз өчпөйт. Өчүрбөгөнгө аракет кылабыз. Бизде Каракол шаарында күндө электр энергия өчүп атат, күндө. Каждый көчөдө. Жазып атат күндө элечи. Анан сураса эле ремонт. Ремонт иштери Караколдо билесиз, уже сентябрда суук келди аяктачы. Анан жайлы жасабай азыр эми жасап атышабы. Эң турист көлгө келген шаардын бири ушул Каракол шаары. Каракол шаарында биз бүт гостиницалар иштейт. Азыр мына ноябрдан баштап кайра лыжный сезон башталат, кайра гостиницалар иштейт. Каракол шаарында болгону бир ай эле ремонтко беребиз. Ушул именно ушул керек болсо сентябрь, октябрь айы. Анда түшүнүш керек эми. Ал эми быйыл көмүр казуу иштери жылдагыга салыштырмалуу эрте башталган. Бирок бул жылы кара кеченин көмүрү 500 сомго кымбаттаган. План боюнча кара кечеден 1 миллион тоннанын тегерегинде кара алтын казып алуу пландалууда. Калай калкка көмүр жетип турса. Экинчиси бул баа тарифин кармап берсеңиздер. Үчүнчүсү бул качествосы көмүрдүн. Бакыт Эргешевич, ошо ар бир Кыргызстандан чыккан көмүр кеңдеринде бир сапатын текшерип туруп, анан сатыкка чыгарсаңыздар да. Арзан баадап элге алып барып берип коет, бирок анын экологияга да зыяны бар, элдин чөнтөгүнө да зыяны бар да. Эл билбей эле алып алат, бирок жагага келгенде өтө мындай кыйынчылыкка душар болуп калып атат. Баткен эң көмүр баасы кымбат областтардын бири да.
мындай чындап барып сатып алганы келгенде 6000 көмір жоқ болуп атат. Баткенге барат экенсиз 14-күндө. Ушуну жакшылап көзөмөлгө алып, сизден сураныч бир кыдырып бааларды бир тактап көрсөңүз. Анткени 12 000 сом бул өтө кымбат баа. Чоң рахмат. Ага чыгарбайбыз. Талкуунун жүрүшүндө парламентарийлер калкты жаратылыш газы менен камсыздоо маселесин ортого салышты. Сіздердің талабыңыздар айтасыздар, электр энергияны үнөмдөш керек деп атасыздар. Альтернатива бұл газ, жаратылыш газы. Ең қыштың суығында чилдеде болса газ келбей атат. Анан кейін урматтуу Бак Тергешевич, мына акыркы жылдары Бишкек шаар, Ош шаары дүйнөдөгү эң абанын сапаты начар шаарларга айланды да, бул ыштын айынан болуп атат. Кандай ушул азаябы смог? Биз ушул боюнча толугу менен биз иштерди аткарып атабыз. Мисалы газдаштыруу боюнча эгерде мурда аябай мына оор болуп аткан болсо, биз ушу лизингке котелду алганга биз бердик. Мына быйылды биз байкап атабыз, уже лизинг аркылуу котел алганга мына көбөйүп атат да. Бул да бир кадам. Эгерде ким кандай тиги таштандыларды, айрыкча текстиль фабрикадан чыгып атпайбы тиги таштандылар. Ошондо өрттөө боюнча дагы штрафтарды салат ким өрттөгөнү. Эгерде жасайм десечи. Өз кезегинде Бишкек мэри Бишкек жылуулук электр борбору кышка даяр экенин билдирди. Жыйынтыгында жогорку кеңеш аталган маселе боюнча тиешелүү токтом долбоорун кабыл алды. Жогорку кеңештин жыйынында өзгөчө көңүл бурулган маселелердин бири мектепке чейинки жана мектептик билим берүү чөйрөсүндө кырдаал жөнүндө маселе болду. Мында бала бакчалардын абалы, мектептердин жетишсиздиги, окуу китептеринин тартыштыгы, билим берүү тармагындагы жүргүзүлүп жаткан реформалар туурасында сөз болду. Билим берүү жана илим министри доктор Күлкендирбаеванын айтканына караганда, акыркы жылдары мектептердин курулушу, бала бакчалардын салынышы жаатында олуттуу жылыштар бар. Акыркы 19-23 жылдары республика боюнча 363 мектеп, 72 бала бакча курулуш жана капиталдык оңдоо иштери аткарылды. Салыштырмалуу караганда чынында эле акыркы жылдары көптөгөн мектептер курулуп пайдаланууга берилди, бирок ошого карабастан Бишкек шаарында абал оор бойдон калууда. Мына мен Октябрь районунда кыдырдым, таң калдым да. Бир класста 50 бала окуганда мугалим бир сабакта билимди, жакшы билимди вообще бере албайт. Сауд өнүктүрүү фонду тарабынан $50 миллион ратификация алып келебиз. Ошол акчанын баарын урматтуу президентибиз Бишкек шаарында кошумча мектептерди жана имараттарды салуу боюнча тапшырма берилди. Жерлерде көптөгөн бала бакчалар салынганы менен алардын штаттык бирдиктери, айлык акылары чечилбей, ишке киришпей турган фактылар бар. Бюджеттен каржылансын деп азыр мыйзамды өзгөртүү киргизип атабыз. Ошогон каршы пикириңерди бербей, наоборот, ошол бюджеттен каржыланып, бала бакчаларда мына бүгүнкү күнү ачтыңыздар, бирок жабык турат да, бүгүнкү күнү ачылбай. Канча деген бала бакча ошол Түп районунда, Ак Суу районунда, Караколдо ачылбай турат. Биз азыр бул чечим чыгардык. Дотация турган айлык өкмөттөрдө бала бакчанын ошол айлыктарын биз көтөрө турган болдук бюджеттен. Ошондон аны чечим чыгардык аны. Билим берүү тармагындагы реформаларды даярдыгы жок баштап алдыңар деген сын пикирлер да болбой койгон жок. Реалдуу жашоодо элге билим берүү тармагынын акыбалы таптакыр башкача. Мектепте китеп жок. 1-класстан 6-класска чейинки балдардын сиз койгон талап боюнча шарты жок. 5 жашар балдарды мектепке алып барганга уктоочу жайы жок. Түзүлгөн шарттар жок. Керек болсо мектеп менен байланышыңар жок. Илгери методикалык, рекомендациялык, усулдук иштер болчу эле. Азыр ал усулдук иштер дагы жок. Мугалимдер барысы айтып атат. Таптакыр начар, акыбалыбыз оор деп атат. Сиз мына регионду кыдырып көрүңүз. Мен Максат айылына барганда мектептер өтө эски, өтө сапатсыз. Ошол бардык мектептерде бар. Сиз кооз сүйлөп эле кечке Сингапур, кечке Малайзия. Мектеп дегенибиз менен бир мектепке жарактуу имаратты бир нечеле кызматкер ээлеп отурган фактылар көп. Эки мектептин ордун эки ишкана мыйзамсыз анан тиги ижарага берип башка максатта колдонуп отурушат. Бул деген 400 орундун 400 баланын орду бүгүнкү күндө. Мектеп салып кереги жок, жер издеп кереги жок. Ошол болгону мыйзамсыз берилип кеткен жерлерди кайра артка кайтарып коюңузчу деп мен сизден 4-чү жолу суранып атам ушул жерден. Сиз айткан могу эки имарат боюнча дагы биз да өзүбүз көзөмөлгө алайлы, кыска мөөнөттө сизге маалымат да берип, ал иштерди алдыга жылдырганга аракет кылабыз. Оптимизация деген менен ойлонулбай жабылып кеткен мектептер да бар.
Базаркоргон районунда 4 мектеп жабылды. 1-октябрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин иштебей турат. Номер 46 мектеп, номер 45 мектеп, номер 50 мектеп жана 38 мектептер жабылды. Жок, иштеген иш токтоду. Маған азыр эле маалымат берип атат, кечинде эле сүйлөшкөм районо менен. Анткени билим берүү министрлигинин чечимисиз алар жаба албайт. Өкмөттүк сааттын жүрүшүндө билим берүүнүн сапатын жакшыртуу, мектептердин курулушун көбөйтүү багытында дагы бир катар маселелер козголду. Жарандарга ишенимдүү жана сапаттуу медициналык жардамды камсыз кылуу максатында мамлекеттик бейтапканалардын жетекчилерин жеке менчик клиникаларда иштөөсүнө тыюу салуу мыйзам долбоорунда сунушталууда. Талкууда депутаттар бардык дарыгерлерди бир гана жерде, жеке же мамлекеттик ооруканаларда гана иштөөсү керектигин сунушташты. Алар мындай кадам менен иштин сапатын жакшыртып, натыйжасын арттыруу болорун билдиришти. Мамлекеттик ооруканаларда иштеген дарыгерлер бир эле учурда башка менчик клиника ачып же ошол жакта иштеген учурлар арбын кездешет. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Айсулуу Мамашева көп жетекчилер түнү менен өз клиникасында иштеп, эртеси мамлекеттик ооруканага келишерин айтат. Мындан улам иштин сапаты начарлоодо. Биздин бейтаптарды ал жерге барсаң, эртең жасайм операцияны, ушул мамлекет больницадан күтсөң, анда 1 айдан кийин жасайм деп, өзүнүн клиникасынын кызыкчылыгын көзөмөлдөйт да туурабы, көздөйт. Бул түп тамырында туура эмес. Ошол үчүн бул мыйзамды биринчи иретте ушул жетекчилерге жетекчилерди өз калыбына келтириш үчүн киргизгенбиз да. Талкуунун жүрүшүндө депутаттар демилгени колдоого алышып, мыйзам долбооруна мамлекеттик ооруканалардын башкы дарыгерлеринин орун басарларын жана бөлүм башчыларында менчик клиникаларда иштөөсүнө тыюу салууну сунушташты. Бөлүм башчыларды да. Анткени бөлүм башчылардын баары саат 12-ден кийин таппайсың. Мен канчасына барып тагын айткам көрүп, ордунан. Кээ-биркилери кайра ошол колунда иштеген дарыгерлерине кыйнап, сен оорулуу жөнөтпөсөң көрөсүң деп. Жасаган операциясынын акчасын алгычакты жеке менчик клиникада жасайт. А калган дарынын бардыгы реабилитациясы мамлекетте кетип атат. Бул эмне деген көрүнүш? Ачык эле урдоо болуп атпайбы? Дарыгерлердин башка жумушка алаксыбай, жеке менчик клиникаларда иштөөдөн пайда табууга кызыктар болбошу үчүн айлык маянасын көтөрүү зарыл. Маалым болгондой, учурда бейтапкана жетекчилеринин айлык маянасы орто эсеп менен 20-25 миң сомдун тегерегинде. Бул эми чоң көйгөй дейм, 20-25 миңге нормалдуу адис иштебейт да. Мен ойлойм да, эгер биз ушул мыйзамды кабыл алсакчы, Айбек Турсунович, негизи туура эле конфликт интересов бул жаман. Эми алар деле мүмкүн клиенттерди байкап өзүнүн клиникасына буруп кетет. Ошондо сиз айткандай медицинабыз бир топ каржылардан кургалат. Бирок мен ойлойм, ушу мамлекеттик ооруканалардын жетекчилеринин айлыгын жакшыраак кылып көтөрүп, анан ушундай ушул сунушту киргизсек, бул мыйзам жакшы иштейт деп ойлойм да. Болбосо азыр бул же профессионалдуу адистин баары кетип калат, же чоң коррупция болуп кетет. Кыскасы ушуну эске алышыбыз керек да, Айсулуу Турсунбековна. Жыйынтыгында социалдык саясат боюнча комитеттин мүчөлөрү бир добушта мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп беришти. Айдоочулук күбөлүгү бар, тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес, алган унаасы техникалык кароодон өткөрүлгөн гана айдоочулар такси кызматын көрсөтө алышат. Мыйзам долбоорунда аны менен бирге эле сол рулдуу унаасы бар айдоочуларга гана жүргүнчүлөрдү тейлөөгө уруксат берилери айтылды. Кыргызстанда ушул жылдын 6 айында 3000ден ашуун жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 300гө жакын адам каза болгон. Мындай маалыматты жол коопсуздугун көзөмөлгө алуучу адистер ырасташты. Жолдогу кырсыктардын көпчүлүгү оң рулдуу автоунааларды башкаруучулар тарабынан келип чыккан. Автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн убактылуу лицензияларды берүү маселеси боюнча карама-каршылыктарды жою максатында. Андыктан жолдогу тартипти жөнгө салуу максатында мыйзам долбоору даярдалган. Анда автомобиль транспортунун такси менен жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча ишмердигине лицензиялоо киргизилүүдө. Коопсуздук тарабынан бул керектүү сунуш. Талкууда депутат документ күчүнө кирсе, сол рулдууларга гана уруксат берүү менен оң рулдуу унаалардын айдоочулары жумушсуз каларын көтөрдү. Таксисттерге лицензияны киргизсек, ошондо 10 рулдук машиналар таксиде болбойт, туурабы? Туура, болбойт. 3 жыл стажы, айдоочу стажы болуш керек, туурабы? Туура. Сол рулдук машинаны айдаса дагы 3 жыл, туурабы?
коопсуздук жактан вроде бы бул тура. А бирок биз жумушсуздукту карасак, вот жумушсуз калган кишилер каяка барышат? Быйыл аз убакыт ичинде оң рулдуу транспорт катышкан 955 кырсык катталган. Депутат айдоочулардын Ош, Бишкек же Ысык көл, Нарынга болгон каттамдарын тыныгуусуз энергетикалык суусундуктардын жардамы менен күнү түн иштеп жатканын жүйө келтирди. Праварбекке таксиге отуруп калганда бир жаш бала экен да. Анан эми аны менен Кудайга шүгүр жакшы эле келдик. Бирок ошентсе дагы ошо жаш бала жана энергетический напитокторду ичип алып келип отурду да. Бишкекке чейинчи. Эми ошондо жаш бала кечке Ошто таксовать этип туруп, анан ошо бияка чейин баягы Бишкекке чейин уктап кетпейин деген баягы эмеси бар экен. Эме болуп калды да, баягы энергетический напитокторду ичип алып келди. Ошон үчүн мен кошулат элем ушу жашын көбөйтсөк деп. Өлкөгө алынып келген автоунаалардын турган турпатын текшерүүчү диагностикалык борбор жок. Андыктан техникалык көзөмөлдү милдеттүү түрдө күчөтүү керектигин белгилеген депутат айырмачылыктарды тактады. Мурдагы техосмотр менен Союз убагындагы азыркы техосмотрдун айырмасы кандай? Шарттары, талаптары? Мышарына негизген мурунку техосмотрдун азыркы техосмотрдун шарттары бирдей эле, бирок бир да айырмачылыгы болсо, азыр эл аралык рейстерге чыккан жана эл ташыган унаалар өтөт, жалпы мындай жеке унаалар өтпөйт. Союз учурунда бардык унаалардын баары тең милдеттүү түрдө өтчү. Строго өтчү да, ошол убакта аябай катуу өтчү. Техосмотрдан өтпөгөн машиналар сразу токтотулуп коюлчу, туурабы? Азыр эмнеге ошого бара албайбыз? Себеби коррупциялашып кеткенбиз да, туурабы? Буюрса сиздер менен биргеликте карап көрөлү деп атабыз бул боюнча. Ошо талаптарды катуу күчөтүш керек да, менин оюмчачы. И так жазып бериш керек. Жыйынтыгында лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр биринчи окууда каралып жактырылды. Ушул теманы улай биз студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты Исраилов Азамат Алмазбековичти чакырдык. Ал мыйзам долбоору жана учурдагы коомдук транспорттун айдоочулары тарабынан катталып жаткан кырсыктар тууралуу көйгөйдү көтөрүп, өз сунуштарын берди. Кезек маекти. Саламатсызбы, Азамат Алмазбекович, студиябызга кош келипсиз. Сиздер автоунааларга лицензиялык уруксат берүү боюнча мыйзам долбоорун комитетте колдоп бердиңиздер. Анан кийин бул мыйзам долбоору күчүнө кирсе, тагыраагы 2025 жылдын 1-январынан тарта жана оң рулдуу айдоочуларга таксиде кызмат көрсөтүүгө бөгөт коюлат дейт. Ушуга токтолсоңуз. Ооба, биз комитеттен биринчи окуудан колдоо тапты. Ал жерде бирок 1-январ боюнча сөз болгон жок, себеби бизде коллегабыз Дастан Бекешев өзүнүн оюн айтты, эми бүгүнкү күндө иштеп жатса, ошолорго бир убакыт коюп бересиздерби дегенде, божомол менен бир 6 айдан кийин бул лицензия мыйзам долбоору ишке кирет деп өздөрү айтып кетишти. МВДнын өкүлчүлүгү. Бүгүнүн бири бул бир эле оң рулдуу да эмес, бул баягы жол чырактары да болбой калышы мүмкүн. Автоунаалардын бүгүнкү күндө техникалык абалдары начар болушу мүмкүн. Ошо менен бирге баягы эми бардыгыбыз эле көрүп атабыз мына шаарда. Алыскы жолго чыкканда да байкалат, машинанын жарык берүүчү чырагы ашыкча бир кубаттуулугу менен болуп калып атат. Ошолорда бир топ тоскоолдук болуп, экинчи айдоочуга мындай тоскоолдук берип атат да. Кырсыктардын бирден бир себеби ошол деп ойлойм. Сол рулдугу өтүшөт деп. Себеби бирок бул жерде карама каршы да болуп калып атат да экинчи. Мына ээстин алкагында оң рулдуулар бул жакка келип учетко туруп да иштеп аткан болуп атат да. Ушуну бир юристтер жакшы карап чыгып, ушуну туура чечип койсок, туура болот да. Ушул жерде да карама каршылыктар болуп калат экен. Эми аны биринчи окууда колдоп бердик, экинчи окууда карап чыгып, ушул маселелерди чечебиз деген ой пикирлерин айтышты. Анан сиз жана автобуста коомдук транспорттун айдоочулары аябай жол эрежелерин бузууда, өтө ылдамдыкта айдап, адам өмүрүнө да коркунуч алып келүүдө деп айттыңыз. Анан кандай сунуштарды бердиңиз? Автобусда айдап баратканда эми кезигип атат, аны мен эле эмес, мына шаар тургундары деле көрүп атат. Эми ошо мындайча айтканда остановкага биринчи барайын деп алдыга өтүүгө аракет кылышып, мына карама каршы жолдорго да чыгып, бир Алматинка чүйдө бир 18 жашар кызды сүзүп, ал жерде бир жаман бир көрүнүш болду да.
кырсык болду десек болот. Ошого окшогон көрүнүштөр көп эле болуп атат. Айтылбай калгандар болуп атат. Аларды скоростун азайтыш керекпи? Текшерүү жүргүзүш керек да. Камералар деле жардам бербей калат да, алар айдагандачы. Алар айрым жерлерде билет экен да, каерде камера иштеп атат, каерде иштебейт. Экинчи остановкага жарыш өткөндүгү боюнча айттык да ал жерде. Ошол азыр жол тыгындарында кошумчалап кеттиңиз. Аны кантип жоюу керек? Мыйзамды сактоого баарын кантип чакырабыз? Эми бул жерде чынын айтып кетиш керек, бизде машина көп. Ачык эле, мына Бишкек шаарында машина көп. Андан тышкары мына машина айдап атканда, бизде пешеходдордо кээ бир учурларда мындай чуркап өтөт. Башка мамлекеттерди көрүп атабыз. Жүргүнчү мына пешеходко келгенде токтоп, машина токтогондо өтөт да. Анан бизде чуркап өтөт, байкабай калат. Кээ бирки бул жака токтоо машина экинчи машина өтүп аткан көрбөй калат да. Көп эле кырсыктарды карасак ошондой да. Ошого жолдон өтүп атканда да абайлап өтүш керек да. Биздин мына пробка болуп аткан бирден бир себеби ошо ДТП болуп калып атат. Өтмөктөрдү балким 50 машина көп пробка болуп аткан жерден жер астынан жер үстүнөн өтө турган бир жолдорду курушубуз керек деп ойлойм да. Атайын убакыт бөлүп студияга келип маек бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин кезектеги отуруму Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берди. Аталган мыйзам долбоору соттун отурумдарын ачык чагылдыруу, күрөө менен камактан чыгаруунун механизмдерин киргизүү максатын көздөйт. Сот адилеттиги боюнча калк арасында бир кылка пикир жок. Сот отурумдары кабыл алынган өкүмдүн тууралыгы боюнча суроолор жаралган учурлар көп. Андыктан соттун жыйындарынын ачык айкындуулугун камсыз кылуу учур талабы. Сот жыйналыштарын кээ бир учурда түз эфир режиминде алып барууну онлайн түрүндө киргизүү сунушталат. Тактап айтканда, сот ишке катышкан жактардын өтүнүчү боюнча же өз демилгеси менен сот отурумун теле, радио жана же интернет аркылуу түз эфирде көрсөтүүгө онлайн түрүндө уруксат беришин сунушталат. Күрөө боюнча конкреттүү пайыздар аныкталбаса, ар кандай жагдайлар жаралышы ыктымал. Айыпталган адам кимдигине карабастан бир определенный сумманы ошо айыптын суммасына жараша бир немени коюш керек да. Анан кийин бул айыпталды деп бул бай экен, мындан көбүрөөк күрөө алсак болот. Бул кембагалраак экен деген бул өтө туура эмес түшүнүк. Биз ойлонойбук бул боюнча, бирок мүлк абалын, имущественное положенияны биз экинчи фактор катары калтырышыбыз керек. Бул эл аралык тажрыйба. Күрөө коюп чыгарып кетүү бардык эле кылмыштарга колдонула бербейт. Кайсыл кылмыштын түрүнө колдонулат жана кайсыл кылмыштын түрүнө колдонулбайт? Экономикага колдонулат. Бирок бирөөгө каршы жана изнасилование ушундайларга, убийстволорго көп колдонулбайт да. Айтылган маселелердин бардыгын эле соттордун колуна карматып коюу, коррупциялык шарттарды жаратып коюшу ыктымал. Бүт укукту бардыгын сотторго берип коюп атабыз да. Дагы бир ушу коррупцияга жол берип атабыз да. Ошондуктан расмий тилде айтканда строгий правила игры керек да бизгечи. Мына ушундай суроо жооптордон кийин мыйзам долбоору биринчи окууда колдоого ээ болду. Жаштар арасында рак, гепатит, бөйрөк, кан тамыр ооруларына чалдыккандардын саны жылдан жылга көбөйдү. Бул жагдай мамлекеттин коопсуздугу үчүн коркунуч жаратууда. Адистер мындай илдеттердин алдын алуу үчүн тамак аш коопсуздугун камсыз кылууну сунушташууда. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Венера Райымбатчаева дени сак өлкөдө жашоо үчүн тамак аш коопсуздугу башкы маселе экендигин айтат. Кыргызстан тамак аш азыктарынын коопсуздугу боюнча мыйзамы жок, жалгыз мамлекет болуп саналат. Мындай мыйзамды кабыл алуу бир жагынан тамак аш азыктарын өндүрүү процессинин бардык катышуучулары үчүн жана Кыргыз Республикасында бул азыктардын коопсуздугун тастыктоо системасынын катышуучулары үчүн зарыл. Экинчи жагынан мындай мыйзамдын болушу республикада потенциалдуу өнүктөштөр жана инвесторлор үчүн түшүнүктүү болгон тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу натыйжалуу системасынын бар экендигин тастыктайт.
Айлана чөйрөдөгү экологиянын бузулушу өлкө калкынын саламаттыгын сактоого да терс таасирин тийгизүүдө. Андан сырткары учурда санитардык нормага жооп бербеген, калктын ден соолугун талкалаган коомдук тамактануучу жайларда жүздөп саналат. Шаардын кайсы кафесине барбасаң, кайсы ресторанына барбасаң, өзүнчө бөлмөдө ошол кальян чегип отурушат. Ушул дагы Кыргызстандын жарандарынын ден соолугуна зыян алып келчү маселеби? Не себептен ошолор жакшы көзөмөлгө алынбай, дагы эле колдонуп келет. Мындай экенде ошол кафе ресторандардын ээлери менен сүйлөшсөң, бул болбой турчу нерсе, колдонулбай турчу нерсе, бирок ошол эле Минздравдын астындагы уполномоченный органдар келет дагы ошону көрүп, штрафтын ордуна майда чүйдө колуна тыйын алып алышат да ошол жерден кетишет. Азык-түлүк коопсуздугу Кыргызстан үчүн эле эмес, өнүгүп келе жаткан мамлекеттер үчүн да биринчи көйгөй. Талкуунун жүрүшүндө эл өкүлдөрү тамак-аш ишканаларында да көзөмөл күчөшү керектигин эскертишти. Биз да өз сунуштарыбызды берели, ушул мыйзамыбыз боюнча атак абдан туура, ушул мыйзамды биз да колдойбуз. Бирок кээ ушул маселелерин биз бирге иштеп чыгалы. Бизде мына усилитель вкусалар дагы эле кошулабы тамак-ашта кафелерге? Же кошулбайбы? Ооба, кошулат. Алар билесиз, ошол раковый болезньдерге алып келет да. Жыйын соңунда мыйзам долбоору комитеттин мүчөлөрү тарабынан биринчи окууда жактырылды. Кыргыз тест мамлекеттик мекемеси Жогорку кеңештин имаратында көчмө тестирлөө акциясын уюштурду. Жогорку кеңештин төрагасы негизги мыйзам чыгаруу органында эмгектенген бардык кызматкерлер мамлекеттик тилди жогорку деңгээлде билиши керектигин арастады. Муну менен катар өнүккөн технологиянын өзгөчөлүктөрүн эске алып, тестирлөөдө заманбап ыкмаларды колдонуу зарылчылыгына токтолгон төрага өзү да тест тапшырып, С1 деңгээлиндеги тестирлөөдөн эң жогорку балл алды. Кабыл алынган мыйзамдардын талаптарын бекем сактап, мыйзам чыгаруу жана документ жүгүртүү ишинде кыргыз тилин билүү ар бир өлкө жаранынын милдети. Төрага Нурланбек Шакиевден кийин Жогорку кеңештин депутаттары жана аппарат кызматкерлери дагы кыргыз тилинде тест тапшырышты. Кабарчыбыз даярдаган материалдан толук көрүүгө чакырабыз. Жогорку кеңештин имаратында 2 күндөн бери кыргыз тил мамлекеттик мекемеси көчмө тесттик акция өткөрүп жатат. Азыркы учурда парламенттин басма сөз борборунун имаратынын ичинде депутаттар баштаган аппараттын кызматкерлери, парламентчилер кыргыз тест боюнча тесттен өтүп өздөрүнүн ошо мамлекеттик тилди билүү деңгээлдерин аныктап жатышат. Анда эмесе чогуу киребиз, азыр ичинде кимдер бар экен. Бул жерде тест тапшырып атышыптыр да. Ооба. 2 күндөн бери Жогорку кеңештин имаратында тест уюштуруп жатабыз. Бул жакта негизинен тапшырып жаткандар Жогорку кеңештин аппараттын кызматкерлери, борбордук аппараттын кызматкерлери. Ошондой эле бул жерге депутаттар да келип атышат. Кече депутаттардан 7 адам тапшырды, тестке катышты. Ошондой эле бүгүн дагы иш улантылып жатат. Саламатсызбы? Биринчи жолу тапшырып атасыздар же мурда тапшырдыңыз беле? Жок, биринчи жолу тапшырып атам. Даярданып келдиңизби же туура эле келдиңизби? Өзүмдү даярдадым деп эсептейм. Кыргыз тилиндеги менде андай кыйынчылыктар жок. Ошондуктан андай эле даярданган жокмун. Демек өзүңүзгө ишенимдүү түрдө. Өзүмө ишенимдүү. Өтөм деп келдиңиз. Дай бериз. Саламатсызбы? 1 мүнөт убактыңызды алсак болобу, барбы? Убактым аз калып атат. Азыр могу дагы 50 суроодон азыр дагы мына 13 суроо бар, 9 мүнөт. Кичине убакыт тартыш болуп атат. Саламатсызбы? Тоскоо болбойт, 1 мүнөт. Жок, убакыт бар. Биринчи жолу тапшырып атасызбы же буга чейин? Биринчи жолу. Кандай экен, жеңил элеби, кайсы деңгээлде өтүп атасыз? С1 тапшырып атам. С1де. С1де. Кандай экен суроолор? Жакшы эле, азыр ортолоп калдым, жакшы эле. Сиз күлгөндө колдонуп жүргөн Ооба, колдонуп жүргөн эле нерселер. Биз кыргызча окуганбыз, жеңил эле болот. Адабий тилдер, адабий сөздөр көбүрөөк экен, биз колдонгондо адабий сөздү азыраак колдонуп калабыз. Ошо сезилип атат бир аз. Кайсы сөздөр? Макар, лакаптар, фразеологизмдер кичине ойлондуруп атат. Сиз ишенип атасызбы ошол С1 деңгээлине өтөм деп? Ишенип атам, бирок эрте ишенген болбойт, бирок жыйынтыгын күтөсүз. Жыйынтыгын күтөм. 80-70-80% ишенип атам анан.
Парламент программасы коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, сиздерге мен Жылдыз Жолдушбаева сунуштадым. YouTube'дагы Жогорку Кеңеш деген баракчабызга катталып, Кеңеш KG сайтыбыздан мыйзам долбоорлору, токтомдор, депутаттардын жолугушууларын көрүүгө чакырабыз. Саламатта калыңыздар.